чексиз шүгүрлөр болсун. Мен сиздерге бүгүн эмне жөнүндө айтып бермекчимин. Мына ушул корпорациянын бир аз болсо дагы кыска тарыхыга токтолуп кетсек, Гринлиф корпорациясы Кытайдын чоң корпорациясы 1998 жылы негизделип иш алып барат. Бул корпорация промышленный, биздин тилде айтканда өндүрүш, өзүнүн продукциясын өзү өндүрүп чыгарат. 5000ден 7000ге чейинки өзүнүн өндүргөн продукциясы менен бул дүйнө жүзүнө тартылган чоң корпорация. Бул корпорация бүгүнкү күндө өзүнүн эко бренд товарларыны, продукцияларыны дүйнө жүзүндөгү элдер дагы өзүнүн баягы өндүрүлгөн баасында колдонсун деген миссия менен дүйнө жүзүндө иш алып барат. Бүгүнкү күндө бул корпорациянын продукциялары ОСИО, ЖМП, халал сертификаты тастыкталган, сатууга, колдонууга ыңгайлуу болгон шарты менен продукцияларын таркатып жатат. Биз ислам мамлекетинде жашагандыктан биз халал сертификатына көбүрөөк көңүл бөлөбүз. Бүгүнкү күндө Орто Азиянын бардык мамлекетинде Гринлиф корпорациясы официалдуу түрдө кирип иштеп жатат. Гринлиф корпорациясы дүйнө жүзүндөгү 6 гигант мамлекет менен иш алып барат. Бул кайсы мамлекеттер? Мына баруучу кызыбыз айткандай, бардыгыбыздын кулагыбызга күмүш бул Япония. Дүйнөдөгү бренд товары менен элдин баарына таанылган Япония, Германия, Швейцария, Италия, Франция жана ошондой эле Кытай мамлекети. 6 мамлекеттин бренд товарларына бириктирип Гринлиф атына ээ болушуп Кытай өндүрүп чыгарат. Ушул корпорация товарларды дүйнө жүзүнө таркатты. Жогоруда айтылгандай миллиардер корпорация. Бул корпорация бизге товарларны өзүнүн баасында таркатат. Бренд деп калдык. Бренд деген эмне деген? Бул корпорация 6 мамлекеттин бренд товарларына ушул дүйнө жүзүнүн элдерине тартып атат. Бренд деген бул өзгөчө деген, өзгөчө касиетке ээ деген. Мисалы үчүн бир эле продукциясы өзгөчө касиетке ээ. Дүйнө жүзүндө бул жашоодо талап көп экен. Мисалы үчүн мен бир эле стиральный порошоктун суюктугун кааласам, сиз койгону каалап калышыңыз мүмкүн. Сиз порошок түрүндө, кагаз түрүндө ыңгайлуу шартта түрлөрүнө ойлоп чыккан. Гринлиф корпорациясынын бир эле продукциясыны бир багытта колдонсоңуз, бул продукция сиз билдеген 3-төн 5 багытта иш алып барат. Мына ошондуктан ал бренд деген атка ээ болгон. Гринлиф корпорациясынын продукциялары жөнүндө айта берсек өтө көп. Гринлиф корпорациясы 2 багытта иш алып барат. Бизге эң биринчи байлыгыбыз ден соолукту сактоо, ден соолукту оңдоо максатында багытта иш алып барат. Жана экинчи багыты бул биздин акча маселебизди чечүү. Бул корпорациянын багыттары, мүмкүнчүлүктөрү өтө көп. Сиздер өтө туура жерде келип отурасыздар. Ойлосоңуздар керек, ар келгенде деле ушул сөздөрдү айтышат. Биз бул сөздү кайталагандан чарчабайбыз. Ким кандай деңгээлде түшүнөт, ошол деңгээлде кабыл аласыздар. Корпорациянын продукциясы биздин ошол мамлекеттердин арасында Кыргыз мамлекетине дагы өтө керек. Кыргыз урпагын таза бойдон сактап келиш бул ар бир инсандын миссиясы. Биз келечекте балдарыбыздын ден соолугун оңдошубуз керек. Балдарыбыздын финансылык шарттарын оңдошубуз керек. Бул ар бирибиздин милдетибиз. Мына ушундай маалда биздин Кыргызстанга дагы официалдуу 2023 жылы ноябрь айында